Алтынчы өрткаш кызматы өрт кырсыгы кайсы дареге айтып болсун? Фучка 16, жарайт. Айтылгандареке биздин бөлүм азыр барып калат. 61 элибизге байланышкан. 61 байланышта. Айтылгандареке сеттик. Бозол менен 100 квадрат метр күйүп атат. Бир солбу берилди. Жабыркагандар жокпу? Жабыркагандар жок. Кабыл алдым. Негизи бизге 101ге чалганда негизи ошо борбордук бөлүккө чөт ошол жака. Ошол жактан кайсыл бөлүктүккө болсо, кайсы райондук болсо, ошолор айтып турган бизге маалыматын берет. Биз ошол берген маалыматка ылайык батыраак биякта бөлүктөгү автоунааларды ошол жака батыр тезирээк жибергенге аракет кылабыз. Ушул өрт өчүрүүчү кызматында иштегенден бери Бишкек шаарында көптөгөн өрттөргө чыктык, көптөгөн кишилерди куткардык, көптөгөн өрттөрдүн алдын алдык. Биз эми өрт өчүрүүчү болгондон кийин элге жардам берип, куткаруу иштерин кылабыз. Өзүңөр эле билгендей, шаарда көптөгөн өрттөр катталып турат. Кыйын күндөр болот, ысык болот, суук болот. Ошонун баарын көрүп, ушул жумушта 5 жылдан бери иштеп келатабыз. Иштери кезинде байкем бул тармакта иштечү. Көрүп алып суктанчумун, ушундай формаларын кийип алып келип калат, ошолорун кийип көрүп, биякта түшкөн сүрөттөрүн карап, мен да чоңойсом ошондой өрт өчүрүүчү болуп иштесем деген ойлорум бар эле. Ошол ишке ашып келип калдык. Биз дагы 5 жыл болуп калды иштеп атканыбызга. Тези жанталашканда агай айтты, ушундай жакшылап машыксаң, ошол жака качышпасаң болот деп. Мен балдардан бош күндөрү барып, өзүнчө агай менен барып болуп аттык аякта. Үйрөнүп аттык, агай үйрөтүп атты. Эми аракет кылат кезинде аякка барыш керек, катышып калыш керек деп аракет кылдык, даярдандык, өзүнчө чуркадык. Калып калбайлы деп ошол жака биз дагы барып калсак деген ойлор бар болчу, бирок бардык, жакшы.